Бул Базаркоргон районунун Талдыбулак айыл аймагындагы милиция бөлүмчөсү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин элге сервистик тейлөө көрсөтүү жана профилактикалык иштерин жүргүзүү менен коомдук коопсуздукту камсыздоодо милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрүнүн тейлөө шарттарын жакшыртуу максатында курулуп жаткан имараты. Имарат заманбап болуп 4 бөлмөдөн турат. Атайын 2 айыл өкмөттү тейлей турган заманбап стилдеги милициянын таяныч пункту бүгүнкү күндө аяктоо мезгилинде турат. Жалпы Талдыбулак айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтү тарабынан 5 сотук жер тилкеси бөлүнүп берилип, айыл өкмөттүн жана жергиликтүү демирүүчүлөрдүн жардамы менен бүгүнкү күндө милициянын таяныч пункту курулууда. Ал эми бул болсо аталган эле райондун Сейдикум айыл аймагындагы чек жана дүкүр айылдарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн салынып жаткан 5 бөлмөлүү милициянын таяныч пункту. Учурда жумушчулар кызуу иш үстүндө. 6 бала иштейбиз жерде. Bir жума өп калды. Кетергенбиз. Дагы 2 жуманын ичинде бүтүп калат. Бул айылдар коңшу мамлекет менен чектешет. Аймакта буга чейин мындай шарт түзүлгөн эмес. Жергиликтүү жашоочулар кубанып турган мезгили. Жакшы болот да бирмеге түшүп калса. Элибиз тынч турат. Жыма мен жолдогу аналар сактанат. Авариялар. Мынерде болмошто бейтап балдарга жинде жардам болот. Ошолор үчүн жакшы болот бизге келгени. Курулуш ишин жүргүзүү боюнча айыл аймактан жер тилкеси ажыратылып берилген. Демөөрчүлөрдүн жана элдин колдоосу астында жаңы имарат түшүүдө. Министрибиз Улан Ниязбековичтин талабына ылайык элге заманбап тейлөө көрсөтүү сапатын жогорулатуу максатында милициянын 5 бөлмөдөн турган милициянын таяныч пунктун куруу үчүн Сейдикум айыл өкмөтүнүн башчысына жолдомо кат жөнөткөнбүз. Ошонун негизинде Сейдикум айылдык кеңешинин депутаттары, айыл өкмөт жана ушул дүкүр чек айылынын жарандарынын салымынын негизинде 5 бөлмөдөн турган милициянын таяныч пунктун куруудабыз. Андан сырткары Базаркоргон районунун аймагында жаңы коомдук кабыл алуу борборлорунан 2 жаңы бөлмө ачылган. Ошондой эле Култаев көчөсүндө жайгашкан жана Акман айыл аймагындагы милициянын таяныч пункттары капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Белгилей кетсек, быйылкы жылда райондук ички иштер бөлүмүндө тарыхта калчудай жаңы жумуштар жасалды. Түзүлгөн шарттын баары элдин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн. Нара Жапарова, Бурхан Бекматов, Базаркоргон району.